Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 12 декабрь 2025 жыл мен сіздерге баасы болгону 3 миллион сомго бағаланған сатыла турган ушул 5 бөлмөлүү үй жөнүндө информация бермекчимин. Газоблок менен тургузулган, бирок сейсмопоиск колонналары орнотулган. Узун турасы 11-ге 11.80, крышасы шипр менен жабылып, суу түтүкчөлөрү орнотулган. Жери 6 соток, кызыл китеби бар. Жердин узун турасы 20-га 30. Баасы болгону 3 миллион сом. Болгону 3 миллион сом тугандар. Өтө арзан. И дагы түшүрүп берет. Эйсинин номери экранда жазылып турат. Кызыл китеби бар. Эми жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрүп алайын. Мен турган жер тугандар бул Мады тарапта жайгашкан Акжар айылынын кире беришинде турам. Эми келүү жолун жакшылап түшүндүрөйүн тугандар. Көңүл буруп угуп туруңуздар. Шаар жактан келген болсоңуздар, Мадыга келесиздер. Мадыдан өтсөңүздөр Башбулак. Башбулактан өтсөңүздөр мына Каратай айылы. Бул жер Каратайдын типа центри, маршруткалар турат, ошондон магазиндер бар экен. Ошол жерден өтүп эле мына Ошолай трассасынан мына жака эле бурулсаңыздар, бул жакта ошо Акжар айылы жайгашкан. Түз жүрсөңүздөр, оң тарапта мектеп бар экен, Акжардынча. Мектептен өтүп эле солго бурулуп түз жүрүп барсаңыздар, Акжардын жаңы конушу. Ошол жаңы конушта сатылуучу үйүбүз турат. Үйгө да келип калдым. Ушул жерден дагы өтө сонун болуп көрүнөт экен. Караңыздар. Жакшы. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Бул жер ошондо Акжар жаңы конушу. Ушул көчө менен эле мына түп-түз ылдый тарапка жүрүп келе бересиздер. Ушул көчөнүн эле мына сол тарабында ушул үй сатка чыккан учуру. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Жери 6 соток. Кызыл китеби бар, документи жакшы. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, свет бар. Бул жакта адамдар жашайт, үйлөр көп. Бир айланып деле көргөзүп коеюн. Үйлөр көп тугандар. Көрдүңүздөрбү? Үйлөр көп экен. Демек свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, бул жерде эле как Башбулак сыяктуу жерди каздырып эле булактын суусун чыгарып аласыздар. Кааласаңыздар 3 кошуна биригип чыгарып алсаңыздар болот, арзаныраак болот. Кааласаңыздар өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Ушундай көрүнүштө. Газоблок деп коебу, газоблок менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары орнотулган, крышасы шипр менен жабылып, суу түтүкчөлөрү орнотулган. Жакшы. Жери 6 соток болгондо, тугандар, көчө тарабы 20 метр экен, и ичкериге кошунанын Песковок соборуна чейин 30 метр тугандар. Ушундай сонун болуп көрүнүп турат. Узун турасы 11-ге 11.80. Түшүндүңүздөр, 5 комната. Жүрүңүздөр, кирип, бисмилла деп туруп көргөзүп чыгайын сиздер үчүн. Сиздер жөн отурбастан лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Үй издегендер көп. Жөнөтүп койсоңуздар, балким тууганыңыздын, таанышыңыздын үй алышына себепчи болуп каласыз. Эми бул жер эшик коюлат, ал жергече киргенде ушундай коридор болот. Оң тарапта, сол тарапта комнаталар болот тугандар, планировкасы ушундай экен. Жүрүңүздөр, бисмилла дейли. Так, бул ошондо биринчи комната болот да. Көрдүңүздөрбү? Чорный потолок пока боло элек, сөзүн ачыгы. Бул жак дагы бир комната экен. Бул жак менимче спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жер специально бош орундук калтырылган. Бул жерге печка жасалат. Эми жүрүңүздөр, бисмилла деп туруп дальше өтөйлү. Мага жаккан жери мындай коридору кенен экен да. Мындай киргенде кенен, чоң, сонун. И бул жак зал. Конокторду ушул жака алып киресиздер. Үйдү ремонт кыласыздар да кийин. Сонун кылып жасагандан кийин конокторду, тууган угдарды чакырасыздар. Үй той деп. Так. Бул жак дагы бир комната. Бул жер менимче мындай бош турат. Айнеги деле бар, значит, мындай тосуп туруп, нар жагын санузел кылып койсоңуздар болот, ушул тарабынча. Жакшы. И бул жак дагы бир отдельная комната. Детский спальный же взрослый спальный ошондо 2, 4
мына кире бериш менен 5 комната болуп калат экен да. А жок. 2, 4. Ооба, 5 комната таза экен туугандар. Мына коридор, санузелдерди кошпогондо. Анан мына өйдө турганда эле бир көргөзүп коеюн, эми ушунча болуп калды. Крыша шипр менен жабылган. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Участогуңуздар болсо, машинаңыздар болсо, квартираңыздар болсо, чалып ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номерин видеонун башына эле чоң кылып жазып койгонмун.